Сол мага дарылабайт да полностью. Банкта жаткан жана наличка акчалар 67 миллионго жетип калды. Кече фондто деле биз бир кичинекей баланы кармадык. Номерин алмаштырып туруп өзүнүн банкын коюп туруп таргет кетирип койгон да. Өзүбүз байкабай аттык да. Бирок карабылса ошо түз эфир уюштуруп, өзүнүн эм банктарын коюп алып. Мисалы элим барсыңбы кандай ишенебиз? Эмне себептен дарын алгандан кийин сөзсүз түрдө Москвага келип жашаш керек? Анан мындан кийин дагы ушул кайрылуу иштерин улантамын дегендер оюңуз ниет жок? Жок, андай жок. Элден түшкөн акчадан канча бир пайызын алып калышат экен мисалы. Сиздерде кандай ошол маселе? Өзү укол кандай болот экен мындай көрүнүш? Көрдүңүздөрбү? Капельница эле. Почти 500 миң акча чогултуп берип койгонбуз да. А мен офиске алдап чакырып, сумкаларын карасак ал действительно. Адамдар келип силерге деген акча төлөйт, силер акча иштейсиңер деп айтышат. В общем, врач должен быть сертифицированным. Он должен... Демек, андай врач бизде жок. Бизде жок. Мен сизге бир суроо берип коеюнчу. Арузаттын анау кандай экен состояниясы?